Ассаламу алейкум экендештер, Куба такси калана кош келипсиздер. Москвада билесиздер, жаңы закон чыкты, 2 күн болду. Биринчи чтенияда өтпөй калып, экинчи чтенияда депутаттар кабыл алды. Путин акабыз кол койду. Кыш мезгили узарсын деп. Тамашалап атам. Мунун баары тамаша, анткени күнүгө эле Москвада ар кайсы закондорду угуу берип баргандай адамдар шок болуп атат. Азыр дагы жаңы эле бир эме чыкты, таксилер биринчи майдан баштап таксиге иштегенден болбойт. Неге? Реестрге түшүп калгандар иштей албайт. Негизи эле документтери туура эмес болгондор таксиде иштей албайт экен. Ошонун боюнча кененирээк акылда сөз кылмакпыз. Так что экрандан алыстабаңыздар. Кандай ойлоруңуз бар, эмне деген ойлоруңуз бар, комментарийга жазып, лайктан басып туруңуздар. Так что кеттик. Мекендештер, Москвада ким жакшы таксопарк иштеп атпаса, ушул Асман парктын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 1,5 сомдода кошуп беришет. Ошондой эле жакында эле паркта жаңы акция башталды. Кимде ким дос балдарыңарды, тааныштарыңарды паркка кошурсаңар, силердин шотуңуздарга 500 сом салып берет. Так что келиңиздер, чогуу иштейли. Мекендештер, бул видеону чыгарганыбыздын себеби кимдир бирөөгө бир жардам болуп калсын деп чыгарып атабыз, какой-то бир совет керек болуп калат. Билбегендер көп да Москвадачы. Ошонун сыңарындай Москва шаарында ушул жигитибиз реестрге түшүп калган болот. Эмне болуп, кантип чыгарды, эмне кылды, ошол боюнча өзү кененирээк айтып бермекчи. Так что таанышып алалы. Салам алейкум Кабылбек. Алейкум ассалам. Кесиң жакшы, иштериң болуп атабы? Жакшы элеби? Өзүңүздүн иштериңиз жакшы. Ошо атайын сага келдим эле. Ушул сен реестрден эме кылып барып келдим, МФЦга барып келдим, тиндей кылдым, мындай кылдым дедим да, ошон үчүн кененирээк маалыматты элдерге алып берейин деп келдим. Ошону айтып берсең түшүндүрүп, эмне кылдың, башынан баштап аянат чейин. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Москва желесинде иштеп жүргөн биздин бир туугандар. Суроого айтып келе турган болсок, эң негизги эле маселе бул кантип түшүп калды, биздин мекендештер кандай түшүп атат, ошол боюнча кыскача айта кетейин. Сөзсүз түрдө кээ бирки жерлерде кээ бир мыйзамдарды биз толук аткарбай калышыбыз мүмкүн. Ошол үчүн биз реестрге түшүп калып жатабыз. Бул жерде дагы бир нерсени баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Анча мынча системада сбой болуп дагы баягы документтери бардыгы так жүргөн адамдар дагы түшүп калып атат. Мындай айтканда ошибочно деп коет го, орусча айтканда. Анан эми мен бардым, МФЦга бардым. Менде башында эмнелер бар эле. Башында менде регистрация бар эле, прописка по месту пребывания деп. Менде Сахарованын результаттары бар эле, зеленый карточка бар эле, красный карточка бар эле. Мен ушулар менен эле барып заявление жазам деп барганмын да. Трудовой договорум базада барбы жок экенин мен билчү эмесмин. Жок деп эле ойлоп барганмын. Мен себеп дегенде мен жакын арада эле границага кирди чыкты кылып, мындайча айтканда, жаңы келген баягы ишчи катары заявление жазам деп барганмын. Сөзсүз түрдө ал жерде заявлениени жаздым. Алар кайра туурулап бергенге жөнөтүштү. Эмне себептен сен ушул реестрден чыгыш үчүн кайсы основанияларды көрсөтө аласың, ошону заявлениеге жаз дешти. Мен ал жерге регистрация жаздым. Сахарованын жанагы медсправкаларын жаздым. Дактилоскопия, манжа издери деп коет, баягы жашыл карточка. Ошону жаздым. Анан сотрудник алып барып бердим. Сотрудник карап туруп, все хорошо деди, дагы бир документ менде жетишпейт экен. Ошол паспорттун печатталган беттерин ксерокопия кылып кел деп кайра жөнөттү. Мен кайра ксерокопия кылып келдим, коштум документке, менин заявлениямды кабыл алышты. Ошондо регистрация турган жердеги МВДга бардым да. МВД же МФЦ болуп калды. Сөзсүз түрдө бул жерде ушул жерге аябай бир маани беришибиз керек да. Анткени дегенде көп баягы отделенияларга барып алышат экен азырча. МВДга өзүнчө МВД деп дагы өздөрүнүн офистери бар экен. Ошол жерлерге барып алышат экен. Эң биринчи кезекте биздин жарандар МФЦга барыш керек. МФЦнын ичинде ОВМ деген өзүнчө бир окошкалар ачылган. ОВМдын начальниктери бар, аларга өзүнчө кабинеттери бар. Жарандарды кабыл ала турган, ошол мигранттарды кабыл ала турган дагы өзүнчө окошкалар ачылган. Биздин жарандар ошол жака барып кайрылыш керек. Сөзсүз түрдө
ким кайсыл жерге регистрацияга турса, кайсыл районго, ошол райондун МФЦсына барыш керек да, сөзсүз түрдө. Барып ошол жердеги ресепшнда турган кыздар болот, баягы сотрудниктер болот, алардан сураш керек. Мен ушундай реестр боюнча келдим, мен кайсы жакка кайрылышым керек, кайсы окошкого барам деп сураса, алар айтып берет. Анан ушул жерде бир эң маанилүү баса белгилеп кетүүчү нерсе бар да, Коба байке. Могу мен 2 жерден алган бул график да. Ушул графикчи бул бардык МФЦдагы ОВМдун графиги экен, окшош экен да. Бир да кайрылма болбойт. Эгерде эртерээк барып, баягы ишимди эртерээк бүтөм десе, ушул графикти алып алып, мисалы могул жерде жазылып турат да, вторник 3-төн 8ге чейин иштейт деп турат. Ушул 3-төн 8ге чейин иштеген бул Савеловский райондогу МФЦнын графиги. Ошол эле учурда Вишняковский райондогу ОВМдын иштөө графиги дагы кудду эле ушундай. Мына вторник 3-төн 8ге чейин да. Буну айтайын дегеним, эмне кылыш керек? Именно 3-тө кабыл алат деген болсо, бул 3-тө барып турбаш керек да. Жарандарыбыз эртерээк барып, эгер ишин эртерээк бүтүргүсү келсе, мен кандай кылдым? Мен 10-до барып турдум да. И ошондо дагы мен 8-очередь болуп жазылдым. Азыр бардык МФЦларда ушул живой очередь болуп атыптыр да. Эми бардык эмес, көпчүлүгүндөчү. А көпчүлүгүндө уже кабыл албай, онлайн заявленияң онлайн жөнөт деп отказ кылып коюп атыптыр. Мекендеште бир тактап кетейин. МФЦ десе эле жана үйүңөр жаныңарда МФЦ эмес. Атайын бир өзүнчө МФЦлар болот, миграционный службалар да атабы. МФЦ экиге бөлүнөт да. Жанагы буякта турат го көчөлөрдө МФЦлар, алар эмес да. Эми атайын жана МФЦдагы өзүнчө жанагы миграционный служба деген МФЦлар болот. Ошол башыкта паспорттун стол. Ошол да турабы? МФЦ азыр эми ошол жанагыда Коба байке, МФЦ десе азыр ошолор эле МФЦ болуп калды. Мисалы любой райондо ошо көчөдө турган МФЦнын ичинде сөзсүз түрдө азыр ОВМдер ачылып калыптыр да. Ачылып калганбы? МВДнын өкүлчүлүктөрү ошол МФЦда ачылып калыптыр да. Анда ачылыптыр да, мурун жок эле да. Мурун жок болушу мүмкүн. Ооба, себеп дегенде бөлүнүп чыгып, өзүнчө мигранттарга баягы кызмат көрсөтө турган орган ошол МФЦнын ичинде отдельный орган болуп ачылып калыптыр да. А сен реестрге ошондо эмне болуп түшүп калдым дейсиң? Кайсы документтин кырмысы болуп түшүп калды дейсиң? Мен ушул 8-мартта мен 3 айлык миграционный картанын срогу бүтмөк да. Ошондо мен 8-мартка чейин мен регистрациямды продевать эте албай калдым. Основание эмне болду? Ал жерде мен трудовой договорум базада болбой калды. Ошол себептен мага отказ келип туруп алды. Анан мен айла жок, мен кирди чыкты кылганга бардым да. Барып, мен ошол аралыкта баягы трудовой договор жок, плюс и регистрациям базада жок, жүрүп калдым бир 10 күндойчу. Мен ошол аралыкты мен ойлоп турам, азыр ошол аралыкты эске алып туруп реестрге түшүп калдым деп. А сенин карталарың иштеп атабы азыр? Жок, сөзсүз түрдө карталардын бардыгы блок болду. Биринчи күнү ошол суббота күнү менин Сбербанкым блок болду, андан кийин бир 2 саат өткөндөн кийин Тинькофф блок болду. Акчаларыңды алып кетти ушунда ошондо. Же алып койдуңда? Мен ушул билгемин да, негизи эле билгемин, что мен дагы ушул түшүп калышымды билип, мен баягы элдер түшүп атты да, мен бир 1-2 күндөн кийин түшкөн үчүн мен заранее барып акчаларымды чыгарып алдым эле. Жакшы болуптур. Мекендештер ошон үчүн азыркы моментте ушундай ремонттерде картага вообще акча колдонбогулу, сактабагыла да. Ошон үчүн только наличка азырчы. Элдин баарына азыр почти кыргызстандын баары эле реестрге түшүп калды деп ойлоп атам менчи. Ооба, сөзсүз түрдө бул жерде 78 миңби 82 миң биздин Кыргызстан жарандары деп жүрөт да. 82. Мен ойлоп атам ошол 82 миңден дагы көбөйүп кеттиби депчи. Анткени дегенде эле көп кайрылгандар көп, биз барып көрүп атабыз, МФЦларга барып көрүп атабыз, адамдар ошончо көп, даже эшикке чыгып кеткен да очередчи. Эшикке чыгып тизилип очередь сыртка чыгып кеткен. А сен эмне деп ойлойсуң ушу реестрге ошону эмнеге ойлоп чыгышты? Бул жерде эми баягы политикасы дейсизби? Эми бул мамлекеттин ички тартиби да. Сөзсүз түрдө бул бир калыпка түшүрүш керек болуп атат да. Нелегально баягы мамлекетке салык төлөбөй жанагындай жолдор менен иштеп жүргөн адамдарды бул бир легально бул ошол мамлекетке салык төлөтүш керек болуп атат да. Бул мындайча айтканда мыйзамдаштырып, мыйзам болгон жерде, бул тартип болгон жерде
өнүгүү болот го. Ошол себептен. Ошондо сен тура эле кабыл алып бересиң да. Сөзсүз түрдө. Албетте бул баягы тартип болгон жерде эми тынчтык болот, өнүгүү болот. Анткени элдин баары реестрге түшүп калдык, тигинтип калдык деп баары эле азыр кайгырып жүрөт да, ойлонушуп элечи. Негизи эми проблема болгондон кийин бул проблема, бул чечилчү проблема да, акыры чечилет да. Ошон үчүн көп эме болбой, сабыр кылып турабыз, баары жакшы болот. Ооба. Сабыр кылып эле баягы үйдө жата бербеш керек, себебин кылыш керек экен да. Ооба, аракет кылып, изденип, жүгүрүш керек. Мисалы мында мен элдерден ушунчалык баягы ар жактан группалардан немелерди, баягы негативный видеолорду эмелерди көрүп алып үйдө жатып эле ойлонуп сыгылып жата беришет экен да. Ооба, элдер ошону да хайп эме кылып жиберип атпайбы, группалар жиберип элечи. Андан көрө чыгыш керек, издениш керек. Бүгүн мисалы МФЦнын сотрудниги, ОВМ сотрудниги мени кабыл албай кетирүүдү. 1-2 сааттан кийин, может, ошол мен барган учурда ошол сотрудниктин настроениясы жок эле да. 1-2 сааттан анын настроениясы жакшы болуп калды, кайра барыш керек да. Сотрудник кабыл албай койду, сиз башкасына жолуңуз да. Же болбосо эртеси дагы барыңыз. Сизди онлайн жөнөт деп койду. Мисалы иш бардыгы баягы 8ге жакын же болбосо эртерээк барып сотрудниктер менен сүйлөшүп, жакшы мамиле кылып сүйлөшсө, бул адам да алар дагычы. Тирүү жан, аларда сезим бар дегендейчи. Аларга биз сезимибизди мындай бир жеткире алабыз да. Мындай эч кандай мышык болуп көрүнүш керек да ал жердечи. Куулуш керек деген сыяктуу. Анан алар робот эмес да, адам түшүнөт, положенияга кирет дегендейчи. Мисалы көчөдөн полициялар кармап калса, гаилер кармап калса, сен реестрде экенсиң деп элдер аз акча берип тур да. Бирок бир чети угуп атам, ошто реестр болгондон кийин кыргыз жарандарга 30-апрелге чейин убакыт бербөдү эле. Эч кандай без эме 30-апрелге чейин бүтүрүп алат депчи. Кээ бир жарандар акча берип тур да, бүтүрүп атыптыр да, баягы акча берипчи. Ошону тура калат дейсиңби? Бүтүрүп алганда кандай реестрден? Жок, мисалы полиция кармайт, акча берет да, камайм дейт, тияк бияк дейт, акча берип чыгып атышат да. Бирок самом деле ошол акчаны негизи бербеш керек экен. Анткени айтыш керек экен. До 30 апреля нам дали разрешение, то что вот документтерди нормально кылыш керек депчи. Ошон үчүн мисалы эч ким эчтеке кылбаш керек экен да, ошол туурабы? Туура, себеп дегенде бул бизге амнистия берилди да 30-апрелге чейинчи. Кээ бир жарандар ошентип эле коркуп кетип эле акча берип эле чыгып атыптыр да, мисалычы. Тияка деле, бияка деле кармаса элечи. Негизи кармагандан кийин ошону сүйлөш керек да, сүйлөш керек, түшүнүш керек, ушундай болгон депчи. Канчалык тилиң болуп сүйлөсөң, алар деле мындай унчукпайт да, ушундай деп деп кое берет да. Анан биз жарандар коркуп эле сразу акча берип эле тияк бияк кылып атат да. Туурабы? Сөзсүз түрдө баягы мен ошо башында айтып кетпедимби? Тил да негизичи. Тил. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт да. Алардын жанагы жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө кирип чыгыш керек адамчы. Баягы жакшы тил билбесе да жалдырап баягындай неме кылып, эми бул өзүнүн баягы келечеги үчүн, мындай ошол ситуациядан чыгыш үчүн ар кандай кадамдарга барыш керек да. Бирок эми акча эле бере берип ошол нерсеге адам көнүп алат да. Жеңил жолун издеп көнүп алат. Бекен иштер анан могу кыргыз өзүбүздүн арабызда эле адамдар чыгып атат, реестрден чыгарып берем, 20 000, 30 000 дегендер кандай реесиң негизи? Аларга түз эле көз караштамын. Анткени дегенде мындай да бар экен, ошол сотрудниктер менен связь кылган адамдар бар экен чынындачы. Эми баарында эмес, конечно. Ооба, баарында эмес, бирок бар экен да ошондой адамдар дагычы. Ортого түшүп берген адамдар бар экен. Ошол адамдардан барган жарандарды алар без очередь документтерди без никаких вопросов кабыл алат экен да. Бул жерде ошол жагында плюс жагы бар экен сөзсүз түрдөчү. Дагы кандай болду? Дагы эмне болуп калды реестрочуда? Анан бизде жанагы посольство, консульстводон адамдар Подольскийге барып сүйлөптүр да. Биз жарандар деп атат. Ал жерде бул дезинформация да. Жарандар кирди чыкты кылганда алардын базасы обновление болуп кетет дагы. Биз Сахарова өтүп келген справка жанагылардын бардыгы жок болуп, аннулирован болуп кетет деп айтыптыр да. Биз кайрадан барып өтүш керекпиз депчи. Бул туура эмес да. Бул туура эмес экен. Себеби мисалы медицинский обследованиядан өтөбүз биз. Барып көкүрөгүбүздү, өпкөбүздү тарткырабыз да рентгенгечи. Бул адамдарга жылына эгерде муктаждык болсо 2 эле жолу өткөнгө уруксат берилген да. Жылына 2 эле жолу. Биз ондо ар 3 ай сайын кири чыкты кылган сайын өтө берсек, барып өтө берсек, биз ден соолугубузду жоо албайбызбы? Флюорография да? Флюорографиядан.
ошон үчүн булар дагы эске алган. Булар ошон үчүн мед справканы 1 жылда 1 өтө турган кылган да Россияда. Мыйзам ошондой. Бул жерде адамдарга дагы баягы маалыматты так даана туура жеткириш керек деп ойлойм да. Ушул нерсени дагы эске алып коюшубуз керек. Туура. Так что мекендегилер араңыздарда кимде ким ушундай рейстерден ким чыгып, кандай жол менен чыкса, комментарийга жазып, чтобы силердин комментарийлер башка адамдарга да керек болушу мүмкүн. Ошон үчүн жазып кетиңиздер. Кандай жолдор бар, кандай эмелер бар, мындай Ким кандай чыкты деген да. Рейстер бүттү. Өзүң эмне иш кыласың Москвада? Мен өзүм ошол башкалар сыяктуу эле, көпчүлүгү сыяктуу эле ошол такси сферасында жумуш кылабыз. Көп болду иштегениңе? Иштегениме быйыл 4-чү жыл. 4 жыл болду, э? Бүгүн кайсы жыл? Бүгүн 9 апрель 2025 жыл. Ол 1 саат мурун мисалы Яндекске жаңы новости келди. То что ошо 1 майга чейин документтерди бүтүргүлө, документтериңе турмас болсо, таксиде иштей албайсыңар деп келди да. Туура? Ооба. Кимде ким рейстерде болсо, таксиде иштей албайт экен. Ошон үчүн меканисттер үйдө жата бербей, WhatsApp'та чукулап, аракет кылыңыздар, тияка жүгүрүңүздөр, бияка жүгүрүңүздөр. Мына могу Калби айткандай эле МФЦ барыла жүгүрсө эле болот да, аракет кылыш керек. Анан үйдө коркуп жата бербейчи. Жолдон деле кармаса, айтсаңар болот, мен мондай 30 апрелге чейин уруксат берген, так что мени эчтеке кыла албайсыңар депчи. Анан коркуп эле сразу акча бере бербейчи. Ошол. Анан бул жерде если бир мисалы какой-то бир официальный бир колунда документ болгон болсо, болду да, бул уже ал ошол токтоткон сотрудникке айтыш керек да, мына мен мисалы официалдуу трудовой договорум бар. Менин айыбым ушундай эле болуп калды, мындай причина болуп калды, ошол себептен кирип калдым. Мен азыр ошолорду толукташ үчүн ошол жүгүрүп жүрөм депчи, өзүнүн. Эгерде же болбосо трудовой договору жок мисалы, колунда регистрациясы чистый, квартирага 100% ишеничтүү болсо, ошону менен дагы барып немеден чыкса болот да, реестрданчы. Так что мекендештер, силерге бир какой-то пайдалуу видео болду деп ойлойм. Эми билбегендер да бар, билгендер да бар. Билгендер кыйын болуп жаза бербейли, анан тача мача депчи. Мага жакпайт да негизичи. Бул эмне болупчу? Бул видеого баягы маалымат алгысы келип жүргөн адамдарга, билбей аткан адамдарга болду. Анан билген адамдар молодец сиздер дейбиз да. Ошол мекендештер, өзүңүзгө сак болуңуздар, документтериңизди бүтүрүңүздөр. 1 майга чейин бүтүрүп алыңыздар эртерээкчи. 20 эле күн калыптыр. Ошол. Видеону аягына чейин көрүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Лайктан коюп коюңуздар. Кимдин кандай ою бар, оюңуздар жаза кетиңиздер. Сүйлөп кет, эмне дейсиң? Ошол башында эмне дейбиз, ошол эң негизи 30 майга чейин аракет кылып барыңыздар, ошол рейстерден чыгып алганга аракет кылыңыздар, жүгүрүңүздөр, үйдө жата бербеңиздер, издениңиздер, өзүңүзгө группаларга кошулуңуздар, ал жактан өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды чогултуңуздар, анан чыгып, сыртка чыгып аракетиңиздерди кылыңыздар демекчимин. Көрүшкөнчө анда, аман болуңуздар.